Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы татаал сүйлөм. Бул сабактын тиби боюнча кайталоо бышыктоо сабагы. Анда эмесе татаал сүйлөмдү эсибизге түшүрүп, татаал сүйлөм боюнча түшүнүктөрүбүздү бышыктап кайталап алалы. Кана татаал сүйлөм деген эмне эле? Өз ара маанилик жана грамматикалык жактан байланышып, бүткөн бир ойду түшүндүргөн эки же андан ашык жөнөкөй сүйлөмдөрдүн тутумунан турган сөз тизмектерин татаал сүйлөм дейбиз. Татаал сүйлөмдүн кандай түрлөрү бар эле? Тең байланыштагы татаал сүйлөм, багынык байланыштагы татаал сүйлөм жана аралаш татаал сүйлөм. Эмне үчүн биз татаал сүйлөмдөрдү ушундай түрлөргө бөлөбүз? Эмнеси менен алар бөлүнөт? Ошо тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн бири-бирине байланышы боюнча, анан байланышуу жолдору боюнча ушинтип үч түргө бөлөт экенбиз. Кананда эмесе доскадагы татаал сүйлөмдү чогуу талдайлык, бири-бирибизге жардамдашып. Биз билебиз, шарттын татаал сүйлөмдү талдаганда биринчи жөнөкөй сүйлөмдөрдүн чегин ажыратып алабыз. Биз белге чыга бергенде бир жөнөкөй сүйлөм, чыныдай аппак үйлөр көрүндө экинчи жөнөкөй сүйлөм. Бирок багыныкы байланыштагы татаал сүйлөмдү биз 1-2 деп айтпайбыз, кана баш жана багыныкы болуп бөлүнөт. Баш сүйлөм менен багыныкы сүйлөмдүн чегин ажыратабыз. Бул сүйлөмдөгү баш сүйлөм кайсы болду? Чыныдай аппак үйлөр көрүндү. Багыныкы сүйлөм биз белге чыга бергенде. Багыныкы сүйлөм дагы өз ара 9га бөлүнөт мааниси боюнча. Ошо мааниси боюнча бул кайсынысы болду? Мезгил багыныкы сүйлөм болду. Себеби багыныкы сүйлөмүбүз баш сүйлөмдөгү ойдун мезгилин билдирип атат. Качан чыныдай аппак үйлөр көрүндү? Биз белге чыга бергенде. Эми ушул сүйлөмгө азыр дагы чогуубуз менен синтаксистик талдоо жүргүзүп көрсөк. Баш сүйлөмдү биринчи талдайлык дагы баш сүйлөмдөгү баш мүчөлөрдү биринчи таап алсак. Чыныдай аппак үйлөр эмне кылды? Көрүндү. Демек баяндоочу көрүндү болду. Чыныдай аппак эмнелер көрүндү? Чыныдай аппак үйлөр, демек ээси үйлөр экен эмнелер дегенде. Дагы суроо беребиз, кандай үйлөр көрүндү? Чыныдай аппак үйлөр көрүндү. Бул аныктооч болду. Затты башкача айтканда үйдү аныктап атат. Баш сүйлөмдү талдап алдык, эми багыныкы сүйлөмдү талдайбыз. Багыныкы сүйлөмдүн ээси биз. Ал эми качан деген суроого жооп берип, белге чыга бергенде бул мезгил бышыктооч болуп калат экен. Бышыктоочтук менен чечебиз. Анда эмесе экинчи сүйлөмүбүздү талдайлык. Таң агарып атты, тоо башынан кызарып күн чыкты. Бул сүйлөм түзүлүшү боюнча татаал сүйлөм, ал эми түрү боюнча тең байланыштагы татаал сүйлөм. Тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумдагы жөнөкөй сүйлөмдөргө ажыратып алсак, биринчи жөнөкөй сүйлөмүбүз таң агарып атты. Экинчи жөнөкөй сүйлөмүбүз тоо башынан кызарып күн чыкты. Эмне үчүн тең байланыштагы татаал сүйлөм дейбиз? Себеби тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр маанилик жактан бири-бирине көз каранды эмес. Эгер өз алдынча ажыратып кое турган болсок, өз-өзүнчө сүйлөм боло алат. Немесе сүйлөмгө дагы эле синтаксистик талдоо жүргүзүп көрсөк, биринчи жөнөкөй сүйлөмдүн баяндоочу таң агарып не кылды? Атты. Баяндоочу атты. Эмне атты? Таң. Ээси таң. Таң кантип атты? Агарып атты. Бул сыпат бышыктооч, кыймыл аракеттин сыпатын билдирип атат. Ал эми экинчи жөнөкөй сүйлөмдүн башындагы сүйлөмүбүздүн баяндоочу тоо башынан күн эмне кылды? Күн чыкты. Баяндоочу чыкты. Тоо башынан эмне чыкты? Ээси күн. Эмне деген суроого жооп берди. Ошентип биз сүйлөмдүн баш мүчөлөрүн таптык. Эле баш мүчөлөргө карап эми айкындооч мүчөлөрдү табабыз. Кайдан күн чыкты? Тоо башынан. Бул орун бышыктооч. Кайдан деген суроого жооп берип атканчы. Тоо башынан кандай күн чыкты? Тоо башынан кызарган күн чыкты. Күндү аныктап аткандыгы үчүн бул кандай деген суроого жооп берип, аныктооч болот. Татаал сүйлөмдү кайталап алдык. Анда эмесе төмөнкү көрүнүшкө көңүл бурсак. Кайсы бир өткөн заманда акылман дервиш жашаган экен. Бир күнү ал өзүнүн жаман алачыгынын алдында күнгө кактанып отурса, алыстан жоон топ атчандар келет.
Алар дервиштин алдында келгенде ат тизгинин буруп токтоп калат. Дервиш аларга көңүл бурбайт. Алар падыша менен анын жан жөөкөрлөрү болот. Буга ачуусу келген падыша: кембагалдар адепсиз, тартипсиз болушат. Бул самтыр көйнөк кийгендер малга окшогон жандар. Адамча жашоого да, акыл эстүү ой жүгүртүүгө да жөндөмдүү эмес деп ачууланат. Падышанын вазири дервишке мындай дейт: "О адам, сага жер жүзүнүн падышасы келип отурат го. Эмне үчүн аны салт боюнча куттуктабадың? Кичипейилдиктин тартибинде жок мындай. Падышага айтып койгун", деди дервиш. "Ал кошоматчылыкты кимде ким андан ырайым тилесе, ошондон күтсүн. Аны менен бирге муну билсин. Букара падышага милдеткер болуп туруш үчүн жашабайт. Тескерисинче, падышалар букараны коргоп туруш үчүн жашайт. Улуулук белгилери болсо да зор, падыша кызматчы ал, элди коргоор. Койчу үчүн кой жашабайт, айтсак кыска, кой үчүн койчу жашайт кайтарышка. Мейли 1000 жыл, мейли 100 жыл жашагын, падыша бол, кайырчы бол баары бир, жер алдында бирдей сенин катарың." Дервиштин бул сөзү падышага зор таасир этти. Ал мынтип айтат: "Эмнени каалайсың? Каалаганыңды менден сура", десе, баягы дервиш мындай деп жооп бериптир: "Сураарым бирөө гана. Мага күндүн жарыгын тозбогула. Мага күндүн гана жарыгы керек." Балдар, өзүңөр күбө болгондой, бул окуяда акылман дервиш бир гана нерсени сураптыр. Буга силер кандай дейсиңер? Эмне үчүн ал күндүн гана жарыгын сурады? Ойлонуп, жообуңарды жазгыла, унутпагыла. Терең, учкул ойлор, татаал сүйлөмдөр менен гана берилет. Жогорудагы окуянын негизинде өзүңөрдүн жообуңарды жазыптырсыңар. Албетте жообуңар татаал сүйлөмдөр аркылуу болду. Мен ушу силердин жообуңардан ушул 3 сүйлөмдү тандап алдым. Көңүл бурсак доскага. Биринчиси: күндү көрүүнүн өзү бакыт. Күндү байлык менен салыштырууга болбойт. Күн бизге энедей мээримин төккөн түбөлүктүү улуу зат дептирсиңер. Жакшы. Ойдун майнысы дагы абдан туура. Эми бул сүйлөм татаал сүйлөм болгондон кийин татаал сүйлөмдүн кайсыл түрү болду? Бу жерге жазыптырсыңар. Татаал сүйлөмдүн тең байланыштагы татаал сүйлөм деп. Тең байланыштагы татаал сүйлөм себеби сүйлөмдөр, жөнөкөй сүйлөмдөр маанилик жактан өз алдынча ой бүтүрө алат, бири экинчисине маанилик жактан баш ийбейт. Эми экинчи сүйлөмгө көңүл бурсак, күн бул жашоонун азыгы, ошондуктан баарын алмаштырсак да, күндүн нурун алмаштыра албайбыз. Бул сүйлөм дагы түзүлүшү боюнча татаал сүйлөм, ал эми түрү боюнча аралаш татаал сүйлөм экен. Себеби бул жерде багыныңкы дагы, баш сүйлөм дагы аралаш келген. Анда эмесе 3-чү сүйлөмгө кайрылалык. Адамдар хансыз жашаса да, күнсүз жашай албайт. Ооба, түзүлүшү боюнча бул дагы татаал сүйлөм. Татаал сүйлөмдүн ичинен багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм. Өзүбүз билгендей, багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдөр баш жана багыныңкы сүйлөмдөрдөн турат. Баш сүйлөм ошондо кайсы болуп атат? Күнсүз жашай албайт. Ал эми багыныңкы сүйлөм адамдар хансыз жашаса да. Багыныңкы сүйлөмдүн ичинен кайсыл түрү? Салыштырма багыныңкы сүйлөм. Өзүңөр көргөндөй балдар, демек мына бир эле окуянын негизинде биз ар кандай ой жүгүртүп атып, мына ушундай татаал сүйлөмдөрдү таап чыктык. Эми өзүңөр үйдөн ушул эле окуянын негизинде дагы ой жүгүртүп татаал сүйлөмдөрдү түзсөңөр болот. Уланткыла өзүңөр да ушул сүйлөмдөрдү түзгөндү. Ошентип бүгүнкү сабагыбызда татаал сүйлөм боюнча кайталадык. Берген жообуңарга караганда силер татаал сүйлөм боюнча түшүнүңөр бар экен. Ошого ынандым. Ушул окуянын негизинде дагы улантып жообуңарды ошо татаал сүйлөмдөр менен берип жаза берсеңер болот. Анда эмесе ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктадык. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.